Ата бул жөн эле сөз эмес. Уюштамганын артында күчтүү сезим, тайманбас эрк, батырдык мүнөз жатат. Ошол себептен мекендин аты ата менен башталып, ал тургай баланын тили да ушул ат менен чыгат. Тарыхта коомдогу эркектин ордуна өзгөчө маани берилип, бааланып баркталып турган. Тилекке каршы эгемендүүлүктөн кийинки жылдарда атага болгон сый-урмат төмөндөп, кадыры жоголуп бара жаткан. Башкасын айтпаганда дагы ошо тамак жасаса, энебиз атабыз келгенге чейин казандан ашты чыгарчы эмес. Дасторконго келгенде дагы атадан мурун тамакка кол салчу эмеспиз. Атабыз ооз тийменче тамакты ооз тийчү эмеспиз деп атат да. Мына көрдүңүзбү? Бул илгертен келген, кылымдардан келген, нечен кылымдардан келеткан бул салт сана болчу да, анан кийинчерээк баягыраки 70 жыл башка тарбияда өсүп калдык. Анан өзгөчө азыркы 30 жылдан бери дагы заман өзгөрүп атат. Кыйын мезгил болуп атат. Мына ошондуктан жанагында бир кылымдан келеткан салт санабыз, үрп-адатыбыз кичине анча-мунча өзгөрүп кетип атат да. Буга чейин май айынын 3-жекшембиси энелер күнү катары майрамдалып келсе, анын катарына дагы бир белгилүү дата кошулду. Мындан ары марттын 15-и өлкөдө аталар күнү катары белгиленет. Тиешелүү мыйзамга президент кол койду. Анын максаты аталардын кадыр баркын көтөрүп, коомдун өнүгүшүндөгү ролун белгилөө. Ошондой эле үй бүлө институтун чыңдоодо эркектин жоопкерчилигин күчөтөт. Ошол 15-март жөнөкөй эле катардагы эле бир баягы компания нешине болуп калбаш керек да. Жөнөкөй эле бир өзүн өзү көрсөтүү болбош керек. Мында бир абдан бир олуттуу программа болуш керек. Мамлекеттик деңгээлде, айрыкча региондордо, аймактардан баштап мамлекеттик деңгээлде белгилениш керек. Аталар күнүн белгилөөнүн дагы бир максаты ааламдашуу заманында интернет аркылуу ашынган либерал баалуулуктардан жаштарды оолак кармоо, кыргыз улуттук баалуулуктарын, нарк-насилин аздектөөгө, эзелтен бери келе жаткан ата-энеге болгон сый-урматты калыптандыруу болуп эсептелет. Бир жагынан келечек муунга жет атаны билүү, ат сүрүштүрүү, атанын жолун улоо, эң башкысы үй бүлөнүн башчысы катары анын коомдогу ордун өчүрбөй сактап калуу. 7 миллион калк кыргыздар булар алакандай эле. Ошонун азыр өзүңүздөр байкасаңыздар 7 жакка чачырап кетти. Кайсы бир бөлүгү ашынган диний басымга, радикализмге кетти. Кайсы бир бөлүгү орусиячыл топ болуп кетти. Кремлдин арты менен гана өнүгөбүз, ошолордун баалуулугу деген. Кайсы бир бөлүгү батышты ээрчип кетти. А өзүбүзгө кыргыздарга таандык болгон жогорку баалуулуктар бара-бара четке чыгып баратат да. Ошонун арасында кыргыздарда атанын орду бийик болгон. Ата бул дөөлөт, таянар тоо, устат, өзгөчө эркек кишилерге. Аталар күнү дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө белгиленип келет. Россияда эркектер күнү 2 жылдан бери өткөрүлүүдө. Америка Кошмо Штаттарында июнь айынын 3-жумасы аталар күнү катары көрсөтүлгөн. Аталган өлкөлөрдөн тышкары дүйнөнүн 30 мамлекетинде бул күн өзгөчө дата менен белгиленет. Ата менен эненин орду бул ислам дининде аябай чоң. Анткени Аллах субхана ва таала Куранда ата-энеге биринчи өзүгө ибадат кылууга буйругандан кийин эле өзүнүн пенделеринче, андан кийин эле ата-энеге жакшылык мамиле кылууга, аларга сый-урмат мамиле болууга Аллах таала буйруйт. Бул дата календарда 3 күн болмокчу, жөн гана майрам катары белгиленет. Аталар күнүн өткөрүүгө бюджеттен каражат коротулбайт. Дүйшөн Шаршембеков, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.